саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле кут берүүсү. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ушу ааламдан аянбай айнаныш катары Манас дастаны берилет экен. Кай бир убакта ар 100 жылдабы Манасчысын жаңыртып, же бир унутулган мезгилдеби аны сыңарындай да ушул ааламдашы убакта, ааламдык түшүнүккө убакта келген убакта, же болбосо ушул дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жер алган жумук менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет болуп атат. Чындап эле жаныбыз кайдан келген? Жаныбыз нурдан келген. Кайда кетет? Ошо чындык дүйнөгө, чындыкка кетет. Чыныгы дүйнөдөн келген, жогорку дүйнөдөн келген, жогорку дүйнөгө кетет. Ушу бүгүнкү күнгө чейин көп адам ушу жан жөнүндө көп түшүнүгү жок десек болот. Артта десек болот, жанга көп деле маани бербей келген десек болот. Бул дүйнө жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө экенин билбей келген, же болбосо жан бул дүйнөгө кызматка келерин баалаган эмес. Тетирисинче ушу көз карашка, эки көзгө ишенип алган, тегерегибизге бир чөйрөгө жараша түшүп алган. Бул адамзаттын өтө чоң жаңылыштыгы. Анан ошо түшүнүктүү болуш үчүн көптөгөн эволюцияны басып өтүп адамзат. Доорлорду басып өтүп, кылымдарды басып өтүп, анан ошол бир туңгуйга такалды. Мына азыр кыйроодон башка жаңылык жок. Өсүү күндө бир жаңылык болуп туруш керек эле да дүйнөдө, бир техниканы ойлоп табабы, же медицинанын жетишкендигиби. Тетирисинче кыйроо. Болгон жерде теракт талкалап атат, кайсы жерде революция болуп атат, кайсы бир мамлекетте, кайсы бир мамлекетте суу каптап атат, кайсы бир мамлекетте куюм болуп атат. Кыйроону гана көрсөтүп атат. Демек ушул туңгуйга такалгандыгы ушул. Анан эми кыргызда түш аян деп коет. Мындай эле жөнөкөй эле. Же болбосо ошол төлгө белги, же болбосо ошол кыргызчылык өзү эмне? Кыргызчылык менен жүр дейт, же кыргызчылыгы бар деп коет, же кыргызчылыкка кара деп коет. Анын да ушу 5 закону бар. Биринчи түшүнө кароо адам. Чечмелөө, анан түш талабын аткаруу. Кыргызчылыктын эң биринчи закону ушул. Экинчи байланышка кароо. Мына аалам илимине. Үчүнчү өзүнүн касиетине кароо. Бирөөнүн касиетине маани берүү. Ошо касиет көп кыры бар. Касиет десе эле бир айтымчыны айтпашыбыз керек, бул касиеттүү адам экен деп. Касиет деген ошо өзүнүн касиетине маани берүү, бирөөнүкүнүн касиетине дагы маани берүү деген бул касиет деген эми ошо улуулук сыпат, эрлик сыпат, энелик сыпат, жеңелик сыпат, өспүрүмдүк сыпат, чоң энелик сыпат, ушунун баары эле бир касиетине туура келбеген ишти жасап атат деп койгону деле ошол. Же болбосо ошол кайра бир кырынан улуу ыйык адамдын касиети бар да. Ошону маани берүү дейт ошол кыргызчылык бирөөнүн касиетине. Бул жөн сүйлөп аткан жок. Бул адамдын назарынан калбайын деп, мисалга. Ошо касиетине кароо деле, ошо кайнененин касиетине кароо, кайнатанын касиетине кароо, эненин касиетине кароо, атанын касиетине кароо дегендей. Үчүнчүсү болсо көрүнүшкө кароо. Эми ошо мындай көкүрөгү ачык, кандайдыр бир ошол ар жагынан көргөн да адамдар болот. Аны да бир угуп, мындай чечмелеп, маанисин, же көрүнүш, көрдүм дегиче көрүнүш кыл дейт. Мүмкүн өзүнүн деңгээлинде бир нерсени сүйлөп атат. Же көкүрөгүнө бир нерсе келип атат, угуп, анан чечмелеп коюш дагы бул керек. Андан кийинки ушул төлгө белгиге кароо. Мына күнүмдүк эле төлгө белги не болуп атат дүйнөдө.
Мына ушул бешөө менен гана ошо кыргызчылык, шаманчылык кайра. Кыргыз шаман деп коет. Шаманчылыгыбыз бар, шаманчылыгыбызды колдоно албай калдык деп. Шаманчылык бул бата берүү, бата алуу эң биринчи закону. Бата бериңиз деген эми улуу кишиге барып атат да, улуу киши улуу назары менен бата берип атат. Бата алып коелу дедик эле, батага келип кетиңиз дегендин баары бекер эмес. Ушу бата алуу анан берүү. Бирөөдөн барып бата алыш дагы ошол шаманчылык. Бирөө улуу киши ошо кичиктерге бата бериш дагы бул жоопкер жана билүү керек. Андан кийин ошо биз айтып калабыз го мантра деп, самап айтуу, жаратуу же дуба. Мына азыр өзүбүздү жаратпасак болбой атат. Эскичиликтен чыгыш үчүн өзүбүздү жаратышыбыз керек болуп атат. Жаныбыз улуу дүйнөдөн келиптир. Мына мен улуумун. Жаңы доордо жаратуучулукка өтүш керек болот. Ошо мен жаратуучумун. Мен жашоонун боёгумун, мен жашоонун жомогумун, мен жашоонун сотумун дегендин баары эле ушул самап айтууга кирет. Андан кийин ырым-жырымды колдонуу. Ушу материясын кылмайын, магия өзү иштебейт. Мисалы мына баланын жүрөгүн көтөрдү, айлан кеткенде. Же болбосо жети нанды сук-суктап туруп итке берүү. Мына ушунун баары ырым-жырым колдонуш керек. Ушу өзү кайра эле шаманчылык. Анан мээримдүүлүк 5-чи закон. Программалаштыруу, назар салуу. Программалаштыруу ушу көз алдынан жакшы нерсени элестетип коюу, жакшыны жаратып коюу. Мына кыргызды жаратып, мээрим төгүп, духун көтөрүп атпайбынбы? Эми ошол тилмеш дейбизби, көсөм дейбизби, көктөн буйрулган дейбизби, ошол адамдын милдети ошол назар салуу, уруштуруу эмес, бириктирүү. Уруштуруу эмес, жуурулуштуруу, аныгын ачып берүү, чыныгын ачып берүү. Анысы кандай мына ошо кыргызчылык, шаманчылык менен гана ошо. Анан теңирчилик делип коет. Ошо 3 закон. Теңирчилик болсо бул сурана берүү эмес, тилене берүү эмес, сыйына берүү эмес. Тетирсинче ошо теңир өзүнө энергиясынан жаратыптыр кыргызды. Мисалга, же адамзатты мен жаратканды улап бер, сактап бер деп. Мына ошол түшүнүккө жетүү. Кайра ошол теңирчиликтин бир кыры бул дүйнө тааным, ааламды таануу өтө бийик түшүнүктүү. Мына биз эскертип келебиз 6 катар ааламдагы. Мына ошону таануу, табиятты таануу, адамзаттын жашоого жаралуу максатын билүү, таануу, өзүн таануу, өз укугун билүү. Укугун мына батаң менен жарата билбесең, бул укугуңду билбегендигиң экен да. Өзүңдүн өзүң духун көтөрүп, өзүңдү өзүң бийик алып жүрө албасаң, бу да укугуңду билбегендигиң экен. Жаның бир улуу дүйнөдөн келгендигин, бул дүйнөдө сенден улуу деле эч ким жок экендигин, жер жашоону Кудай ким бузуп атса, куруп атса, уруштуруп атса, демек адам. Мына ошонун баары ушу теңирчилик болот. Эми ушу теңирчилик, шаманчылык, кыргызчылык химия, физика, математика деген илимге айланып кетет. Кайра үчөө. Мурунку ак кара, көк жашылга айланып кетет акырында. Анан ошо кыргызчылык, шаманчылык, теңирчилик химия, физика, математикага айланып кетет. Бул эмне дегенде ошол энергияга толгон адам, ошонун чөйрөсү, же болбосо ошол кыргыз өз ордун тапканда. Ошо шаманчылыгы менен, ошо кыргызчылыгы менен, ошо теңирчилиги менен, теңирчилик ошол сыпатка жетүү. Ошону менен дүйнөнү тегеретип, тегиздеп кетет. Себеби кайра бир илимге же адамзатты бириктирүүгө. Себеби мына жамгырды чакыра алганы чындык, шамалды ишарат кылып деп ышкырып чакыра алганы чындык, таштын сырын билгендиги чындык. Ташты башка улут материя катары көрсө, бул алтын же темир деп кыргыз магия жагын көргөндүгү, отто жан рух бар экенин, анан ушул 4 кереметти кыргыз башкаргандыгы ушу теңирчилиги. Кудайдай бир сыпаттын бар экендиги кыргызда. Көктөн бир кул болуп жаралбаптыр. Тетирсинче ошол бир кудуреттүү бир керемет бар экендиги.
укугун, ошол бийлигин жасап аткан ошол. Бийлик кылуу бул, бийлик. Бийлигин жасоо. Мына караңыз, урматтуу журтум. Ошентип ушу эң үч чоң күч бул. Мына адамды биз ошого алып барабыз. Акырында анан кыргыз бийлик кылат деп атабыз. Дүйнөнү бийлейт. Эмнеси менен? Ушу химия, физика, математика менен кубулушту кылат. Физика деген ушул, химия деген ошол ой мененби, назары мененби, улуу энергиясы мененби дүйнөнү тегеретет. Ушу 4 керемет куралды иштетет. Анан жыйынтыгы математика. Ошентип ак кара жоюлат. Бул ааламда улут жок да, ааламда дин жок. Демек жерде ааламдык мыйзам түшкөндөн кийин улут, дин. Ааламда саясат жок. Ааламда бир байлыкка кароо. Ааламда жалган жок да өзү. Баланча партия бийлеш керек деген саясат жок да. Демек ошол саясат түшкөндөн кийин ааламдык саясат, ааламдык закон түшкөндөн кийин ошонун баары жоюлат. Ошондо ак кара жоюлду, баягы менменсинүү, байлык бийликке бөлүү. Бул ак кара өзү ошо да. Динге бөлүү, улутка бөлүү. Ал жоюлду да көк жашылга айланды. Табият жашылга, бейишке, адам көк теңир кереметине жетет. Могу ааламдагы күчтөр адамзатка сиңет. Ошол сыпатка адам калыптануу керек. Ошол сыпат кыргазда болгон, батасы назары менен жараткан, ума энедей периште, периштелердей таза болгон, арбайдай сот так болгон, калыс кайсы жерде болсо ошол жерде иш жүрүшкөн. Мына бүгүн ошо калыстыктан тайып кетип, анан бир тентектер чыгып алып эле будалап атпайбы? Аны тескеген эч ким жок. Курултайды байкелер уюштурду эле. Курултайды уюштурган кишилерде да энергия жок болуп атат. Түпкүлүгүнө жетпегенден, касиет болбогондон кийин, аны эл колдобогондон кийин, курултайдан башчылар коркпогондон кийин, мына ошентип өзүбүз көптүрдүк десек болот. Кошоматчы болуп, чындык сөздү айта албай, чыныгы ишти кыла албай. Мына урматтуу журтум, караңыз. Ошентип отуруп мына адам көккө айланат. Ошон үчүн кыргыз элинде азыр калыстар көбөйүп баратат. Кыргыз элинен мындай чындыкты сүйлөгөн адамдар жок дегенде ушак айың токтоп баратат. Күн өткөн сайын уурулук токтоп баратат. Эл арасында деле. Демек ошол көктү карай өсүп аткандыгынын белгиси. Өз жашоомдо деле мен көрүп атам, мисалга, өз эле жашоомдо мүнөзүмдүн өзгөргөнүн, ошо чөйрөмдөгү адамдардын мүнөздөрүнүн өзгөргөндүгүн, түшүнүн көккө жеткендигин, бийиктегендигин, мына ошонун баары ушул жана ак кара бул закондо көк жашылга айланаары, анан ушул кыргызчылык, шаманчылык, теңирчилик закон болоору. Же дүйнөлүк кыргыз болот, же кыргын болот деген ушул. Ошол сыпатка жеткен адамдар эми ошо секрет мантралар менен, ошо ойлор менен дүйнөнү тегиздеп атат. Эмнеге? Кудай мына илими менен кошо кудуретин, кереметин, сыйкырын берди. Ошол энергияга калыптанган адамдар ишин кылып атат. Мына ааламдык мыйзамдын касиети. Аалам мыйзамы өтө ыйык, кереметтүү, жоктон бардан жок кылуучу сыйкыр касиет. Аалам мыйзамы бул Кудайдын кудурети, мына бул. Кызматы чексиз касиет, энергия. Ошондуктан энергияга толгон адамдын колунан адам айыгып атканы, энергияга толгон адамдын көзү от, сөзү кут болуп аткандыгы, ушу энергия деген доор келаткандыгы мына ошондо болуп атат, урматтуу журтум. Өзүңүздөрдү бошотуп, ушу боштондук деген доор келет. Боштондукка чыкмайын адам эч айыга да албайт, өз ордунда таба албайт, түнкү уйкусу да тынчыбайт, иши да жүрүшпөйт. Оору деле
карылык деле өзү ушул майда түшүнүктөн, сарсанаадан, түн ичинде ошо көрө албас бирдемени ошо ичи күйүп түн ичинде ошол көрө албастыктан, уйку бузулуудан мына ошондон пайда болот. Болбосо ушул түшүнүк өтө бийиктегенден кийин өлүм жок эле нерсе экенин билип алат адам. Мына могу жашоо бейиш эле экен да. Мына ошо ааламдан берилет бир ыйык адамды жерге Кудай жаратып пайгамбар деп айталы, ааламда жерде жашап өткөн, асманда ошо кандайдыр бир орду бар алты катар дүйнөдө. Анан бул жашоого сурап атпайбы ошол Кудай жарыгы деген илимде. Пайгамбар суроо кылып атат: Кудай, мени эмнеге жараттың бул дүйнөгө деп. Анан мен бейиште эле, жогорку дүйнөлөрдө эле жашаганым жакшы эмес беле деп. Анан Кудай ошондо жооп кылып атат: ушул дүйнөдө да бейиш бар экенин да бир көрчү деп. Ансыганда урматтуу улуу журтум, ушу молдо кожолор, бир ар кандай агым дүндө жүргөндөр туура түшүнсүн, чындык бул жакшы. Ушу чыныгысын түшүнө албай атат. Мисалга, бейиште алар көрдөн издеп атат. Өтө кемчилиги ушул болуп атат да. Көргө барганда тозок бар, көргө барганда бейиш бар деп. Көрдө эчтеке жок, курт бар. Турпатты курт жейт. Тибеттеги кыргыздардыкын турпатты, теланы куш жейт. Көрдө эчтеке жок. Могу көрүнө жашоодо да тозок бар, анан көмүскө жашоодо тозок бар. Көрүнө жашоодо бейиш бар, көрүнбөгөн жашоодо дагы бейиш бар. Мына экинчи дүйнөдө алты катар ааламдын бул арбак жашоосу болсо, мына бул жашоо жаннат дүйнө, бейиш жашоо деп берилет. Ошондо жерден санаганда үчүнчү. Андан кийин соңку дүйнө, анан нур дүйнө, ааламдык кызматка даярдык, анан арбай болуу. Үчүнчү эле дүйнөдө. Бул дүйнөдө да өсүү бар деп берилет ааламдан. Ансыгандай анан жок, эгер бул жерде жашай албаса, анан Кудай анын жанын майда жандык, бадалбак, чөпчар кылып жаратып коет деп. Анан ошо байыркы кыргыздар билген, итти де ээси бар деп, сөөк тышта деп. Карышкырдын же бөөрүнүн теңири бар деп. Бөөрүдө теңир колдогон үчүн ошон үчүн көк жал болуп атпайбы? Кайтпас. Өңү көк түстөгүсү, жалпысынан карап келгенде. Анан ошо карышкыр түшкө кирсе кайра кыргыздын жөлөмөгүчү болуп атпайбы? Анда эмнеге касиет бар дегенде ал сөөгү менен жеп коюп атпайбы? Касиет өзү сөөктө болуп атат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, мындай чындыкты аныктап алалы. Жан кайдан келди? Улуу дүйнөдөн келди, улуу дүйнөгө кетти. Ошо чыныгы күчтөр азыр жерге түштү болуп атат. Мына куйруктуу жылдыз көрүндү 2000-жылдары. Илими жазылды, куйруктуу жылдыздын закону деп. Ошонун энергиясы жерге түштү. Ошонун энергиясы жерге түшкөндө анан жанагы признактары, мындай белгилери инопланетандардын көрүнгөнү болуп атат. Алар эмне экен? Аны батыш энергия деп тактап атат. Кыргыз эргесинде деле уже такталып атат. Бул айтылып калды. Интернет деген жакшы ушу мына жаңы доордун элчиси, батыштын техникасы, интернет, теле кызматын кылып атат. Дүйнө эл таппай атат бул инопланетанын эмне экени. Биз кайыптан жазып койдук. Ирээттеп, сиңирип, иштешип, иштетип дегендей. Ошондо ушул сөздү Путин айтып атат. Американын президенттик выборун орустарды күнөөлөп атат дейт да, Россияны. Ошолор жазады деп дейт. Биз биякта турабыз, алар аякта турат дейт. Биз ааламдагы азыр мына Россияда ар кандай кыргын кырсык болуп атат. Табият кубулуштары. Бир жерин суу каптап, бир жеринде кыш кеч келип тиги жай кеч келип дегендей.
Аны біз Америкадан көрген жоқпыз да дейді. Аны НЛОлор жасап атпайбы дейді. Инопланетандар. Анысы кандай ушул жаңы доордо инопланетандар адамды бийлейт деп белгиледи. Эки түрлүү нерсе инопланетандардын, улуу күчтөрдүн же болбосо законуна төп келбейт. Рухый өскөндөр, мына могу динге кирип алгандар, өзүнө ишенбегендер. Өзүңө ишене албасаң жипти берчи, же талды кармап алайынчы дегендей болот да. Суу кечип баратса. Өзүнө ишенген жөн эле кечип кетет да. Ошо ишеними жокторду. Мына кечээки Бангладеште болгон жоготууда 1000 ашык кишини жоголду деп атат. Рухый өскөндөр ошолор, динге өтө берилгендер. Мына эки нерсени рухый өскөндөрдү кордошот экен. Анткени булардын законуна төп келбей калат экен. Экинчи техника менен өскөндү. Себеби тело иштебей калат. Ой менен жаратуучулук жок. Шаманчылык жок, кыргызчылык жок. Назар салуу жок, өзүн өзү жаратуу жок, өзүнүн духун өзү көтөрүү жок, өзүнө ишенүү жок, доордун талабын билүү жок. Техникага басым кылып калганда ошондо адамдын мүнөзү жырткычка айланат. Мына балдарды техникадан чыгара албай атпайбы? Анын үчүн аны улуу рахатты үйрөтсө, бала техниканы карабай калат. Утурумдукка түшүрүп атабыз бил, утурумдук рахатка. Дегеле. Мына биз көпчүлүктү аралап жүрөбүз. Аэропортто отурсаң деле чоң эле кишилер деле, кыздар деле ушу телефонго байланып алган. Антышта да бул зыян да десең, зависимый болуп калган дейт да. Не болуп зависимый болуп калды? Андан бакыт таап атасың, байлык таап атасың, психологияң эле бузулуп атат. Утурумдукка иштетип коюп атат. Ошо техникадан чакырык болуп анан дүйнө тентип кетип аткан ошол да жана Сирияга кеткени. Ошондон бир нерселерди көрсөтүп, ар кандай жазалып атат да. Мына ошентип туруп тело иштебей калат, телепатия иштебей калат. Бата деле иштен чыгабы же техникадан чыгабы? Ошон үчүн кыргыз жол таап берет. Эртедир, кечтир. Ушул улуу мыйзам колума тийди. Улуу күчтөрдүн шансы бул. Ата бабаңдын арбагынын шансы. Ошолордун выборы деп анан бар айтам да мен. Болбосо жеке жашоо жаман эмес. Улуу рахатка өтүп алган, жашарып келейтам, нурданып келейтам. Тамак ичүүм азайды. Жаңы доорго өттүм. Техниканы элдей колдонбойм. Майда чүйдөгө түшпөйм. Ал басып өткөн жолум болгондур, тарыхым мүмкүн бирөөнү алдагандыр, может бирөөнүн көңүлүн оорутуп алгандыр. Ал өткөн тарых. Эң башкысы улуу ишимди аткарып баратам. Караңгыда көзгө көрүнбөгөн дүйнөгө от суу таш абага буйрук берип ошо сыйкырап урам менен караңгы иштерди кылып баратам. Анысы кандай урматтуу улуу журтум. Ошо эски закон менен, көз караш менен жашаган адам ошол эл, ошол жер ар тараптан кырсыгат деп туруп атат да. Менин эң коркконум ушул болуп атат. Мына ошо жакында өзгөн жерине барып, Мырза Аке деген жерге көп элди окутуп, бос үй тигип, түнү менен талкуу кылып, күндүз окутуп, 2 сутка ошол жерде болуп келдим. Эми элдин көкүрөгү мына бу жерде айтылат. Bir адамдын жарыгы bir айылга шам болот дейт. Bir адамдын жарыгы, энергиясы, нуру, кубаты, касиети. Анысы кандай Кудай буйрса ошо өзгөндө токтойбу деген үмүттөмүн. Көп адам өсүп кетет да, өйдөлөп кетсе эле мына табият эмнеден кырсыгат экен? Табият кырсыктайт экен. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө кырсыгат экен. Адамдын жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралган. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө жаратылышта түркүн оорулар, кырсыктар, кыйынчылыктар, сүрүлөр, оорулар болот. Жан дүйнөдө жаратылышты коргоочу керемет бар. Кыргыз элинин жан дүйнөсү өссө, табият чексиз кулпурат. Элдин жан дүйнөсү өссө, табият чексиз кулпурат. Экономика болбогон иш болот. Себеби экология табиятты кароого алганда
жерине мээрим төгөт. Жерине Кудайдын бир көзгө көрүнгөн керемети. Ош жердин могу мазардын ээси бар, бул жердин ээси бар, могу үйдүн ээси бар дегендей көзгө көрүнбөгөн ээлери, пирлери, шайыктары мээрим төгөт. Ошондуктан биз тетир жашап атабыз бүгүнкү күндө. Такыр тетир кетип бара жатабыз могу эски саясатыбыз, эски көз карашыбыз менен. Жаңы дооргудун талабына төпкөлбөгөн жол менен бара жатабыз. Ошондуктан мына адамзатта дүйнөдө кыргын, кырсык, кыйынчылык ошон үчүн болуп атат. Жаратылыш жараткандын аткаруучусу жана кабарчысы. Аткарып атат да кырсыктырып. Мына ошентип урматтуу журтум. Аябай изилдениш керек, өсүү керек, бурулуш жасоо керек. Бул бурулуштан эч ким буйта өтө албайт. Же өсүп кутулат, же өлүп кутулат. Мына салт санаабызды колдонбой калдык. Бул шаманчылыгыбызды, ырым-жырымыбызды шириктеп кирдиби? Алла бар. Алла барын эч ким талашкан жок, маселе жок. Алладан бирок закон түшкөн да, ырым-жырым ошо закону да. Кыздын 40 чачы улук деген бул эмне? Жаманбы? Атаң, Кудайың, энең, умайың деп атаны Кудайдай сыйлоо, бул жаманбы? Эне атанын назарынан калса деги эле бала чаканын иши жүрбөйт деген бул өзү жаманбы? Эмнеси ширик? Күлдү депсеби деген бул өзү жаманбы? Караянын астынан чуркап өтпө, ырым. Улуу адамдын жолун тоспо, бул жаманбы? Эне атаң төшөгүн тебелебе, бул жаманбы? Бул ошо ааламдан берилген бир чоң түш аянбы? Же көрүнүш аянбы? Же ааламдын бир адамзатка берген чоң законубу? Эмнеси жаман? Үйгө оң бутуңду аттап менен аттап кир. Ада жаманбы? Мунун эмне шириктиги бар? Эмнеси доо келип атат Аллага? Ошо Алла берген законду адамзатты жеңилдетип. Караңыз, кайсы түшүнүккө жеттик, кайсы түшүнүккө түштүк, урматтуу журтум. Мына ушинтип дагы бир эволюция бүтүп такалган кезде рост болуш керек болуп атат да. Өсүү дагы бир этапка. Ошо өсүү эмнеге берилип атат? Эмнеге кыргыз журтуна адамзаттын тагдыры тапшырылып атат? Мына кеп ушунда болуп атат. Кеп. Эми уш жерде мына чындап эле жашоо бейиш экен, могу жашоо. Жанагы темабызды улап сүйлөйлү. Кейби жана ааламдан келет экен, эми ааламга кетет экен. Кандайдыр буйрук менен жакынын кетсе деле эми ушу өлүп калды дебей, ааламда бир кызматына кетти, ордуна кетти деп түшүнүшүбүз керек. Ак менен кара, күн менен түн эгиз жүргөндөй бирин-бири толуктап, биринин артынан бири чыгып, биринин артынан бири келип, анча-мынча жакшылыктын артынан кичине кайрак, кыйынчылык болот экен. Ошо менен түшүп алып атпайбызбы? Аны деле жаратпайбызбы жакшыга? Бу да жөн эмес. Бул кыйроо эмес, бул мени курчутуу деп. Эки бут басып атат. Эки кол иштеп атат. Мына урматтуу журтум. Ошентип доордун талабы башка. Мына ошентип урматтуу журтум, канчалык бир сырткы күчтөр, сырткы түшүнүктөр
кыргыз журтун жоёбуз деп келген менен ааламдан ушундай илимин берип, ушундай бир чоң энергиясын берип, керек болсо кыргызды жоюлмак турсун, жоюлчу мамлекетке кетмек турсун, тетирсинче дүйнөнү түптөөчү бир чоң өлкө болгон атат. Бүгүнкү күндөгүдөй менчик бир ишканага окшогон мамлекет болбойт. Ааламдан ушинтип так берилет. Кыргыз өлкөсү бүгүнкү күндөгүдөй бир менчик ишканага окшош мамлекет болбойт. Дүйнөнү түптөгөн чоң өлкө болот. Бул ааламдык билдирүү, бул так. Бул чындык. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, биз өзүбүздү таанысак, ордубузга отурсак, ошо энелик энергиядай аталык бир чоң касиет болсо, анан бала бакырабыз айлангандай, азыр да ошо улуу кыргыз улуулугуна отурса, анан улуттар баш ийген атат. Улуу кыргыз улуулугуна отурганда ошонун энергиясы менен дүйнө түздөлгөн атат, тегеренип, тегизделген атат. Эмнеге делгенде Кудай жер энени жаратып, кайып эне деп коет экен жерди. Кайыптан жаралып атат да чын эле. Кайып энени кара жер дебегиле, тетирсинче кайып эне дегиле деп. Кайып эне жаралып туруп, анан аркасынан кыргызды эгиз кылып жаратты. Эми ушу жаңылоору жана ак кара жоюлат, көк жашыл пайда болот дегенде, эне менен баладай табият менен адамзат ушундай жашап калат. Эне менен бала өзү ынтымактуу го, мээримдүү го бирине бири. Ансыгандай азыр дагы ушул деңгээлге барат. Ошол деңгээлге жетиш керек. Ошон үчүн биз улуулугубузду таанышыбыз керек. Ошондо табияттын ээси эгиз болуп кыргызды жаратса, табияттын ээси кыргыз болгон делет. Кыргыз өз ордуна отурса, демек табият тынчыйт. Дүйнөдөгү табият. Могул үйдө калп болсо, бул үйдө бир жалган болсо, бул үйдө бир уурулук болсо, үйдө тынчтык болбойт да. Күнүгө бир суроо, мындайча айтканда уруш, талаш. Ансыгандай эле азыр улуу кыргыз өз ордун табыш керек. Бул улуу кыргыз үчүн бул мамлекеттик иш эмес, бул кыргыз өлкөсү үчүн эмес, ар бир адамдын башы үчүн эмес. Бул табиятты сактап калуу үчүн. Бул адамзатты сактап калуу үчүн. Бул көктүн буйругун аткаруу үчүн азыр кыргыз чыныгы ордуна отуруш керек. Чыныгы дүйнө ээлери жерге түштү. Мына признактар, инопланетандар, арбайлар болуп атат. Ошо Марстын энергиясы жерге түшкөндө, уйруктуу жылдыздын. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Мен сизге bir суроом бар эле. Сиз дайыма айтасыз, ошо Кыргызстан өнүккөн мамлекет болот деп. Ошо Булайымда ошондой болсо экен, өзүңүзгө сала берсе экен. Ошол өнүккөн мамлекетке бизди ким жеткирет? Ошону мындай сабда биз аласыз, ошону сурайын дедим. Сиздин сурооңуз мага толук угулган жок, бирок ошол угуп түшүнгөнүмчө сизге жооп кылайын. Ушу кыргыз өлкөсү дүйнөнү түптөйт, бул чындык. Батыш өлкөсү дүйнөнү башкарбайт, өнүккөн, бул чындык. Эми ушуга кичине далил кылып берейин. Мына материалдык мирдин бир эми мындай бала деле өспүрүм болуп, анан кийин эне аталык куракка жетип, анан бир 3 этабы болуп атпайбы? Андан кийин чоң эне чоң ата дегендей. Анан эми ошол бос үйдө отуруп, мисалы өзгөчөлүк иши болуп атат. Тети небересинин көрүп, небери курагын эстеп, ошо кичик курагын эстеп, орто курагын эстеп атат. Же болбосо ушу небери отуруп алып ата куракты көрүп, чоң ата куракты көрүп, кийин эсебин ушундай бир бос үйдүн өзгөчөлүгү Кыргыздын мындай өнүгүү жолу ушундай болгондой,
Анысы кандай ошо деле бир өсүү мезгили болот, ошо бала өспүрүмдүн өсүү мезгили. Анысы кандай да азыр бир материалдык мир деген менен жашап келген адамзатчы. Эми ошо материалдык мир бүттү да азыр магический мир деген башталып калды. Же болбосо мурун сыйынуу деген жашоодо жашап келген, азыр сырдашып сыйкырга сээп иштетүү. Анан эми азыр ошол доордун талабы башка турбайбы? Анан ошо доордун талабына ылайыктуу келгендиктен кыргыз журту башчылык кылган атат да. Эмнеге дегенде материалдык мир бүтүп туруп ушу магический мир, же болбосо ошол батанын, назардын, же өзүн таануунун, же энергия иштетүүнүн доору келгенде анан батыш кыргыз журтунун колуна түшөт. Эми мына улуу кыргыздын ушул улуулугу ушул болуп атат да. Бир орус турса 5 кыргыз деле ушу бир орусту сыйлап алынын келишинче мындай кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылат. Анысы кандай деле азыр көрөрманыбыз бар экен, андайын анан улап кетейин. Угуп атам сизди. Алло, саламатсызбы? Мен сиздин эфириңизди постоянно көрөм. Анан менде мындай суроо болуп атат. Адам баласы деген каза болгондо эмне болот деген суроо болуп атат. Жакшы. Ыраазымын, рахмат. Анан ошентип отуруп туруп кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан же ааламдан келген өкүлү деп атабыз ушул манас дастаны улуу маданияттарыбыз. Ошого адам ата аркылуу Кудайдан илим түшүп, көндөн кийин анан башка жолдун баарын жаап салып атпайбы өнүгүүнүн. Ошондуктан жана батыштын кырсыгып атканы, дүйнөдө кыргын сүргүндүн түшүп атканы эски нерсе бүтөт да. Мисалы, ушул жерде 5 бала ойноп атса деле чоң киши келсе оюн бузулуп кетет го. Алардын оюну эми уялып кетет дегендей. Чыныгы иш келсе, же бирөө үчөө жалган айтып атса, бир чынчыл киши келсе де үчөөнүн жалганчылыгы бузулуп кетет да. Анысы кандай анан ушул батыш эми кырсыгат. Себеби алар аалам сырын биле элек. Ошо ааламдан инопланетанын эмнеге түшкөнүн, улуу күчтөр эмнеге каалап атканын, табият эмнеге кырсыктап атканын билбей атат. Мына 180 миллиард долларга кечээки Америкадагы болгон жамгыр ошого алып барды. Чыгымы бүгүнкү күндө Кыргызстандын 26 жылдык карысы 5 миллиард доллар болсо, ал 180 миллиардга. Ошондо мына биз пресс-конференция бергенибиз чындык 2 ай мурун 3 талапты айтканбыз. Америка табиятты сактоо үчүн күрөш керек, бул ааламдык билдирүү болгон. Болбосо Американы суу каптайт, кырсыктайт деп. Орус эли адамзатты сактоо үчүн күрөш керек. Кыргыз эли ааламды сактап туруп атат, аурасы менен, энергиясы менен. Анан Кытай улуу журтту майда түйшүктөн куткарса, ушу 4 мамлекеттин да миссиясы бар экен деп. Жакында ошо кызык нерсе ушул болот. Франциядан журналисттер келип мага жоолугуп, Франс пресс, ушул жерде дагы бир офиси бар экен. То есть Казакстанда офиси бар, бул жерде 3-5 киши иштейт экен. Анан ошо бир француз жигит келип, анан ошону сүрөткө тартып кеткен китептен. Мен ушуну айтып бергем. Дүйнө, азыр биз дүйнөнү ойлошубуз керек болуп атат. Кыргыз журту ал бир айылдын эли болуп атат да, дүйнө бир Кыргызстан болгон болсо. Ошон үчүн биз бул эми сакталат, бирок биз эскертүү беришибиз керек. Анан бул жерде так берилет. Табият өзү тазалайт, калган элди арстаналай, адамзатты арстаналай кароо калат деп. Бирок ушунчаны билип тургандан кийин биз айтпасак дебесек болбойт да. Мына ошентип туруп анан батыш кырсыгат. Анан кыргыз эмнеси менен, касиети менен жана улуулук сыпаты менен. Өткөн эфирде айтып өттүк, мына бир айылды бир эле аксакал башкарып койгон дейт. Бүгүн баш ийбейт да, балаң баш ийбейт. Сизде бул неге? Энергия жок да. Жалган айтсаңыз, мындай бир адамдын жолун ача албасаңыз, же бир багыт бере албасаңыз, же бир орындуктуу сөзүңүз болбосо, анан ким баш ийет? Мындай орунду сөз болсо, колунан бир адам айыгабы, же ошондон кийин бата бергенден кийин жол ачылабы, анан ошондо тааныйт. Же болбосо өзү дүйнө таанымын жоготуп алган. Улууну урматтабай, мына кызды эмнеге сыйлайт деп чечип бердик го. Кызды сыйлаганда ошонун ата тегин нарбайы мээрим төгөткөн. Ошого жеңеби, келингеби, агагабы, инигеби. Же болбосо кыз баланы эле сыйлай жүр, көчөдөн жолуксаң, кел ала кетейин, антейин, мынтейин деп мисалга. Себеби ошо эркек баладан дагы ата тегтин арбагы, то есть өзү тирүү кезинде эле кызым бактылуу болсо экен, кызды урба, кызды теппе деп келет. Мына ошондой эле энергия. Анысы кандай деле улуу адамды. Мен азыр улуу адам бир жумуш айтса, чуркап аткарам, сыймыктанып. Себеби улуу адамдарда, эне атада сөзү аз болсо дагы аурасы иштеп турат, делип берилет.
Мен ушу улуу адамдар пата берип атканда эстейм, себеби ошо энергиянын келип атканы деп элем. Ушу энергияны жоготуп алганбыз. Мына ушундай себептер бар кыскачараак. Андан кийинки ушу көрөрманга жооп кылсак, адам өлгөндөн кийин эмне болот? Адамдын жаны улуу дүйнөдөн келет, улуу дүйнөгө кетет. Бул дүйнөгө эмнеге келет? Кызматка гана келет. Урматтуу улуу журтум, бизерге пул чогулт дебейт, бирөөнү алда дебейт, бирөөнү бир маскарала дебейт, бирөөнү бир бурмала дебейт. Кызматка келет, кызматтан аткара алса ушул жогорку дүйнөнү түптөгөнгө милдеттүү деп берилет. Мына адам ата көрүнүп атпайбы? Ак саргыл түстө булуттан пайда болуп. Адам ата мына бул жерде ушу жогорку 7-чи дүйнөнүн жана 7 катар аалам бар деген ушунун башында туруп атпайбы? Демек кайра асманда кызматы бар экен да мезгили келгенде кайра көрүнүп атат. Мына Жайсаң ата деп деле Бүймайрам апа жазды го, ал өтүп кеткен, манастын эле бир чоросу болгон. Бүгүнкү күндө Бүймайрам апаны сууга алып барып ошол жерден ойготуп, ал жерден жолго чыгарып коюп, кийин келип байланыш берип, көрдүңүзбү, кызматы бар экен. Бул дүйнө көрсө жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө экен. Бул дүйнө көрсө ошол чырпы кулаачы дүйнө экен. Мисалы төрөлүү болуп турбаса, бул дүйнөдө өсүү болбосо чексиз аалам жок болуп кетет экен. Ошондуктан бул адам өлгөндөн кийин жаны ааламга барат, жерге кетпейт. Турпаты гана жерге кетет. Ушул жерде кийин берилет. Мына Бүймайрам апа ааламга көтөрүлүп кетип атат, нурданып. Мындай видеого тартып атса, же сүйлөшүп атса, ошо медитация убагында. Ансыгандай ошо кийин адам нурга да айланат деп берилген. Эми ага мен азыр далилдеп бере албайм, мүмкүн кийин нурданганда, агарганда, тазарганда илгери жана кайып болуп кетиптир дегендей. Кайтыш болбой эле кайып болуп кетиптир дегендей мүмкүн бир адамдар деңгээлге жетет. Турпат бул биздин эмне деген өзгөчөлүгүбүз бар бул улуу күчтөргө караганда, арбайларга караганда. Биздин колубуз бар, мына мен тилмеч катары айтып атам. Мен сени жамандыкка бурган жокмун. Урматтуу улуу журтум, ата тегиңдин эле үндөсүн айтып атам. Мен өзүм позитив адаммын. Мен дүйнөгө атым чыккан. Зимане будет деп. Мен өтө сыймыктанам буга. Себеби мен позитивмин. Бул эмне, мен уурун кылып атым чыккан жок да, же киши атып атым чыккан жок. Же болбосо мамлекеттин бир нерсесин уурдап алып атым чыккан жок да. Бул ушул Кудайдын программасы болсо керек. Бул адамзат үчүн буйрулгандайын ошо интернеттен көрүп, бир американец же бир орусу ушу киши мени айыктырып атыптыр, же китеп берип атыптыр деп издеп келер. Бул да бир жөн нерсе эмес. Бир кыры. Экинчи кыры, чындап табият кийин жашылга айланат, кыш өзү жоюлат. Кыш болсо көкүрөң эчтеке кирбейт да, эч нерсе көктөбөйт да. Бул өзү ошондой бир кодовый код, бул Саша Пак деген айтып атпайбы? Кыш болобу десе жок дейт, жаз болобу десе жок дейт. Ошо весна наступила в душе человека деп атпайбы? Жана кореец бала, кыргыз муну түшүнбөй атат. Өзү чечмелеп берип атат, ушу мени менен чогуу жүргөн бала. Ансыгандай урматтуу улуу журтум, чындап бул жаңы доордо ошо эски кырс түшүнүктүн баары жоюлат. Ошентип жан ааламдан келет дагы ааламга кетет. Анан биздин өзгөчөлүгүбүз, тилибиз бар бул дүйнөдө, бутубуз бар, кимге жоолуксак жоолугабыз. Бир гана милдет ушу өстүрүп кетүү, өйдөлөтүп кетүү, элге жакшылыгы тийүү. Жок, жакшы жашоодо жашай албасаң, ушул нерсени түшүнө албасаң, бийиктете албасаң, анда ошо жаны жандык болуп калат дегени ушул болуп туруп атат. Бизде ошо эфир дагы кичине жылышып кетип атат. Көрсөтпөй. Урматтуу улуу журтум, адам өзүн тааныбаса болбойт. Адам өзү мал эмес, өзү кул эмес. Адам өзү бир көктүн көчүрмөсү. Адам өзү бир көктүн көчүрмөсү болуп атат. Кудайдын бир керемети, нуру болуп атат, деми болуп атат. Адам өзү эмнеден жаралып атат? Жаны эмнеден жаралып атат? Дегендей эле ошо Кудайдын деминен жаралып атат, энергиясынан жаралып атат. Адам өзүнөн издеш керек ошо кудайлык сыпатты. Өзү күрөшүш керек. Тиленүүдөн эмне чыгат? Сыйынуудан эмне чыгат? Өзүң ишенбесең эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарбаш керек. Адам өзүнө өзү ишенгенде, анан жакшы адамдар, анан Кудай жардам берген атат.
Бул өзү түз эфир түз эфирде адамдын ичинде эмне болсо ошол айтылат, делет. Биз кыргыз элине кут түштү десек болот. Кыргыз чергесине бир чоң оомат келди десек болот. Кыргыз элине бир чоң оомат кут менен кайра бир кыры бир чоң түйшүк милдет келди десек болот. Себеби баарыбыз өсүп, өйдөлөп, анан адамзатты бириктирүү, адамзатты ушу мен сыяктуу улуулукка өткөрүү, бир мүнөз бир идеяга өткөрүү. Ошо адамзатты оңдогон кезде, өстүргөн кезде табияттын тынчтык сакталып калаарын ушуну элге жеткирүү. Ушу эски доорду революциялык же эволюциялык жол менен мамлекеттерди өзгөртүү бир татаал турат. Бирок бул көктүн буйругу болгондон кийин бул аткарылчу нерсе. Баары бир болчу нерсе болуп атат. Буга эч ким жолтоо боло албайт. Эч ким да таасир эте албайт, карама каршы да чыга албай атат. Караңыз мына урматтуу улуу журтум. Не деген керемет. Анан эми ошондо мына бүгүнкү күндө эмне делип атат? Чыныгы дүйнө керемети жерге түштү. Чындык ээлери жерге түштү. Мына инопланетандар жерге түштү. Адам атанын энергиясы жерге түштү. Аалам күчтөрүнүн энергиясы жерге түштү. Ошон үчүн жанагы эскиче жашаган адамдардын, эмоцияда жашагандардын иши жүрбөй, уурулардын жүзү ачылып, жалганчылардын жүзү ачылып, ал эми чыныгы дүйнө ача берет да бир себеп менен бирөөнү кийип алып иштөөгө укугу бар дейт. Ааламдан арбайлардын укугу бар, ар кимди кийип алып иштөөгө. Ал жерге тирүү түшпөйт да мисалга. Анан ошо чындык ээлери жерге түшкөндүктөн, чыныгы дүйнө башталгандыктан, анан ушул мына чыныгы дүйнө ушуга сыпатка калыптанып атат адам. Анан ошол кезде улуу кыргыз эмне менен сакталган атат? Улуу кыргыз чыныгы иштер менен, чыныгы сөздөр менен, чыныгы күчтөр менен гана сакталып турат болуп атат. Эмне деген сөз бул? Жалган айтылган жерде жакырчылык болгон атпайбы? Ошон үчүн келиңиздер чыгалы жалганчылыктан, жаман сыпаттан. Мына карап көрсөңүз төлгө белгисин карайлы, бул 2000-жыл бул доор башталдыбы? Мындай эле чоң баарыбызга белгилүүнү айтайын. 2005-те Акаев жалган кара күч менен шайлоо өткөрдү. Өзүнүн кызыкчылыгына, үй бүлөнүн кызыкчылыгына, баягы бир басмачыдай, атадан калгандай бир орду бардай мисалга. Кандайдыр бир себеп менен качтыбы? Качты. Уят болдубу? Уят болду. Даңкы чыктыбы? Не деген бир керемет киши эле, дүйнөгө таанымал, илимий ишкер дегендей. Андан кийин мына 2009-жылы кийинки башчыбыз жалган иш кылдыбы? Жалган ушундай кара күч менен өткөрдүбү? Мына ал качты. Анысы кандай эле мындай чоң төлгө белгилерин айтып атам. Оны мына жалганчы адамдар жөн эле мындай эле кошунан деле караңыз, ушундай бир чоң жыйынтыгы чыгып атат. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз? Алло. Угуп атам. Алло. Айта кой, угуп атам. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, айта кой. Сиз мына айтып атпайсыңарбы? Жер үстүнө деген чыныгы жер жүзүнүн ээлери түштү, инопланетандар түштү деп, ошо инопланетандар каяк жака түшүптүр? Кайсы областка түштү же мамлекетке түшүптүрбү? Түшүптүр. Жакшы. Мен WhatsApp номеримди берейин, 706 988 188. Сиз WhatsApp'тан жөнөтсөңүз, мен ошонун сүрөттөрүн жөнөтүп берейин. Инопланетандарды эми мына Америкада өтө бир коркунучтуу бар экен да, азыр мындай инопланетандар алып кетип калат деген бир коркуп жашайт экен да. Мисалы мурун Кыргызда болгон экен да, мазар ээсине барганда туура эмес иш болсо оозу кыйшайып калат,
же көзүнө көрүнөт дегендей бир коркунуч. Анысы кандай же болбосо бизде ушундай ишеним болгон, бүгүн деле ушу чындык. Кудай арбакка койдум, же Кудай арбакты сыйласаң болобу, арбак урбасын, арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт дегендей. Бул чындык, коркунуч бар. Бул өтө чоң касиеттүү сөз. Анысы кандай ушу Америкада деле жанагы техникалар деле тактап атат. Анан ушу Кыргыз жергесинде инопланетяндардын көрүнгөнү мен кийин көрүп, ушу бирөөлөр көчүрүп жөнөтүп мен ошондо аябай таң калдым. Бул китеп өзү 2007-жылы жазылган инопланетяндар жөнүндө. Анан инопланетяндар эмнеге көрүндү дегенде, адам кийин инопланетянга айланат деп берилет бул илимдин аягында. Ал эмне деген сөз дегенде, ушул эле турпатта калат, бирок ошондой түшүнүккө айланат. Анан алардын мүнөзү жөнүндө берилген, алар эмнеге, кандай жашайт, алар үчүн могу жашоо өзү бейиштей сезилет экен, жомок экен, өлүм жок эле нерсе экен, бир тагдыр алмашуу деп, ошон үчүн күлүп жайна деп. Анан алар эмне дегенде, алар энергияны иштетүү деп берилет. Кайра чечмелеши ошол инопланетян деген бул дүйнө таппай атканы, бул кыргыздын бир качып кеткен же качырып алган эле бир касиети кайра кайтты деп. Ушу көп эле мамлекеттерге болуп атат, себеби ушу батыш өлкөсү көп тактап атат инопланетяндар жөнүндө. Анан ушу тоңдо, мисалы Кыргыз жергесинде тоңдо эки бала ырдап бирин-бири тартып атса, жанына түшүп калган экен. Андан кийин бирөө мага жөнөттү, ушу сиз бир эле сүрөтүн чыгарып коюпсуз, мен 3тү көрдүм деп. Анан 3тү кайсы жерден көргөнүмүн билбейм. Жылдырып мынтип карап көрсө объективден да көрүнгүдөй. Анан эми бул жөн сөз эмес. Өткөндө ошо бир саясатчы айтат эмес, ошо эми президентке талапкер болуп аткан адам ошо инопланетянды пресс-конференция берүү деп. Кеп ошондо болуп атат. Бүгүнкү күндө адам ошо өсө албагандыгында болуп атат, өсүш керек болуп атат. Анан ушуна эми ал жогорку инопланетян деген жогорку планетанын ээлери же жогорку күчтөр, высшие силы же болбосо бизде айткандай ата бабанын арбагы дегендей бир кеп улуу күчтөр. Анан ошол жерде так берилип атат да, бул жерде ошо эки нерсени техникалык өнүккөн мамлекетте ошол адамдын аң сезими бузулат, аларга туура келбейт, анан рухий өскөн деп. Аларга эмне туура келет дегенде духовный өскөн. Духу күчтүү адамдардын мындай мүнөзү ошолорго тез калыптанат деп. Анан кайра ошого катары аламдан ушу мантра берилип атат. Мисалы менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч нерсеге багынбайт делип. Урматтуу улуу журтум, чындап биз салыштырмалуу айтканбыз го, 100 жыл мурун басмачылар эмнеге пайда болгон деп. Алар ойлогон ошол бийдин бий болуп калат деп. Байдын уулу бай бойдон эле сакталып калат деп. Анан эволюция болбоду, элин келип чындык деп сүйлөй берип, улуу чындык, правда деп сүйлөй берип, чындык болгон кезде анан эволюция болду. Эволюция болгондо революция болду. Анан баягылар кармап турган бийлиги жок калды да. Анысы кандай эле биз деле эски түшүнүгүбүздөн чыга албай атабыз да азыр. Ошо басмачыдай болуп эле эски жашообуздан, байлар деле бийликтегилер деле ошо эски нерсесин бербей, бирок бул аалам күчтөрүнө же Кудайдын буйругуна деп түшүндүрө эле эскиче эле айла жок. Себеби бул түш, мындай эле көргөн туш болуп атат. Түш чечмеленип ошо аткарылып атат. Түш аяна аткарылып аткандан кийин бул аалам мыйзамы, закон, бул аткарылат. Бул чындык. Эмне кылыш керек? Өсүү керек, өсүү. Ушу улуу күчтөрдөй сыпатка ээ болуш керек. Улуу күчтөрдөй сыпат башатта болгон, бул жаңылык эмес. Кудайдай сыпат болгон, ошондой энергия болгон, сөзү менен жараткан, ою менен жараткан, батасы менен жараткан, назары менен жараткан. Болсун деп эле сүйлөгөн. Ошо улуу кишинин назарынан калган адам оңбогон, бул чындык болгон. Биз ошо улуу сыпатыбызды учурбейгенбиз. Башатта болгон бул. Ошо башатка кайтуу куюну жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошол сыпатка эле отуруш керек. Ошо сыпатты эле издеш керек. Ошо Кудайдай кечиримдүү, мээримдүү дегендей. Улуу күчтөрдөй, кайып бирлердей калыс, кайтпас. Ошону билгендиктен анан жанагы кыргыз жигиттери, энелери кайтпаган ошо экен да. Мисалы кинолордо деле бар. Ошо бир жерде той болуп атса, ар жакта эрсайыш болуп эле бирөө өлүп калат. Ошону эле анан кошок айтып эле көтөрүп кетип атат. Көрүңүзбү, жан бул жердеби, биринчи дүйнөдөбү же жогорку дүйнөдөбү баары
чындык, ошо намыс үчүн туруп берген экен да. Ошон үчүн менин кайтпаганым да ушул. Менин башым тартуу жашоодо. Себеби мен көп ажалдан калгам. Демек, ошондо өлбөй калганым да бир кызматым бардыр. Эртең ошондо жана кыргыздын тизелеп жашагыча тикеден турган өлүм жакшы делген ошол экен да, чындап эле. Ошон үчүн жана тизелеген эмес. Кылыч такаса да ошо чекесин эч ким жерге тийгизген эмес. Баш кийимин төбөсүн эч кимге көрсөткөн эмес деген ошо экен да. Караңыз, ошо жан үчүн, чындык үчүн кайтпаган ошо экен. А биз болсо бир мындай көрүнө жашоого карап алдык деле, анан ошо көрүнөдө көр бар, анан көрүнөдө бир түйшүк бар, анан көрүнөдө калса мына Курманжанды аткан эмне байлык калбады беле, бала чакасында калат эле. Манас бабаман байлык калбады беле, калат эле. Кечээк эле биз бала кезде байлардын азыр балдарында бирөөндө байлык жок. Демек ушу могу кезде түшкөн түйшүгүңдү ушу жан аламга барганда кандайдыр бир себеп менен бир алып коет окшойт, урматтуу улуу журтум. Ошентип өзүбүздү тааныйлы, өзүбүздү. Бул илимдин аягы өтө чексиз. Эң эле жакшы нерсеси ушу бүгүн сыноодон өткөн, бүгүн кырсыккан, бүгүн дүйнө кул деген кыргыз, бүгүн дүйнө эли бечел деген кыргыз, бүгүн дүйнө эли ууру деген кыргыз эртең башчы болоору бул чындык болуп атат. Ошондо бир сыноодон өткөн адамдын сыйкырыш дейт экен да, кырсыккан анан бир кыйынчылыктан өткөрүп туруп анан бир сыноодон кийин анан бир сыр керемет касиет берет экен. Ошондуктан бул жаратуучулук эле сөз эмес, бул жомок эмес, бул чындык. Кыргыз дүйнөнү башкарат, энергиясы менен, касиети менен. Ошондо каражаттуулардын заманы бүттү дагы, азыр касиеттүү кыргыздын заманы келди. Себеби ошо колунда жоктон бар, бардан жок кылуучу, дүйнөгө багыт көрсөтүүчү илими бар. Урматтуу улуу журтум, чындап эле ошо кыргызга түшкөн кутту, ооматты өзүбүзгө сиңирип алалы, улуу билимди сиңирип алалы. Кыргызстандагы бир чыгым болбосун. Кыргыз журтун мен аябай баалайм, себеби ааламдан так берилет. Кыргыз журтун бөлөк улуттай башкача камап башкарганга болбойт деп. Себеби улуу журттун көктөн буйрулган укугу көп деп. Мен ошон үчүн ар бир адамды баалайм. Ошо жүдөп жүргөн эжени көргөндө да баалайм, жүдөп жүргөн энени көргөндө да баалайм. Кырсыгы ушу түрмөдө кичине энергиясын туура эмес пайдаланып алган эр жигиттерди да баалайм. Себеби ошо энергиялуулугунан ушундай ишке барды. Эми адашат, адашкандын айыбы жок, кайрылып үйрүн тапкан соң дегендей, ушу кыргыз журту дагы бир адашып келип, эми ошо ордун тапсын. Ошол ар кандай агым динде эле бизди өстүрдү. Кандайдыр болсо да аны көрүп, бир аз кирип, кайра чыгып дегендей, могу болуп аткан саясат, дүйнөдөгү мындай өсүү, мунун баары бизди өстүрдү дейм, тетирисинче ушу кайтпас кылып, калыстыкка, бийиктикке жеткирди. Ушу келген кутубуз кут болсун кыргызга. Кыргызга ушу тоолоруна оомат келди дейт. Кыргыздын тоолорундагы доомат батышка кетти деп берилет бу жерде. Ушу чыгыштан күн чыккандай ошо чыгыш илими дүйнөгө жаңырсын. Дүйнө элини ошо кыргыз тозуп алсын. Бизге бөлүнгөн убакыттагы байыды, урматтуу улуу журтум. YouTube'да Арстан Алай кут десеңиздер ушул бар. Себеби жакынга же тууганга көрүп кой дегенге менин байланыш телефонум эмилекинде бир суроолор, сүрөттөр болсо ыргытып коеюн. 706 988 188 WhatsApp'та. Анан ошо 1-4 күнү кечки саат 7-де Манас жаңгырыгында ушул улуу илим жаңгырып турат. Ата тейиңердин арбагы колдосун, илгертен ошо Кудай арбак колдосун деген бул өтө туура экен, бул жакшы экен, чындык экен. Биз билбейбиз эми кимден бизге буйрук келип атат. Мисалга кимден ырызкы келип атат, кимден бир энергия келип атат, бирок ошо Кудай арбайдан келип атканы, же арбайыбызданбы, же ата тейик арбайданбы, же Кудайданбы, ошол чындык экен. Баягы үй бүлөңө рахмат айткандай, ага тууганга рахмат айткандай баарын биз оозубузга чогуу алалы. Ушу Кудай арбай колдоп ишиңиздер илгери болуп, жүзүңүздөр жарык болуп, көкүрөгүңүздөгү тозоктор, кыштар кетип, көкүрөгүңүздөрдө жаз, көкүрөгүңүздөрдө бейиш, бейпилдик, чындык байырласын. Эмки көрсөтүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.